Бизге мындай бир маселе берилди. 10% эритме алыш үчүн 300 грамм сууга 25% натрий хлоридин эритмесин канча грамм кошу керек дептир. Бул жерде демек 300 грамм таза суу бар, ага x грамм кошобуз. Ал x граммдын 25% натрий хлор, 75% суудан турат. Анткени натрий хлордун эритмеси дегенде суунун эритмеси, суудагы эритмесин түшүндүрөт. Демек, муну кошкондо биз мындай кылсак болот. Эгер x грамм кошсок, анын 25% натрий хлор болмок. Демек, x граммдын 0,25 эмне болмок? 0,25 натрий хлор болмок. Натрий хлордун массасы, мисалы 100 грамм кошсок, 25 граммы. 100 көйтү 0,25 бул 25 грамм. Демек, натрий хлордун массасы ушундай болот. X грамм эритмеде. Бизде жалпы масса болсо 300 суу жана үстүнө x коштук. Ал x'тин 0,25 натрий хлор. Негизи биз пайыздык үлүштү табыш үчүн эмне кылабыз? Мисалы бизге берилген заттын массасын жалпы массага бөлөт элек. Ошондо анан муну 100%га көйтүп коюш керек. Ошондо биздин жооп чыгат. Бизде жооп канча деп берилген? 10%тик 10%дык эритме алуу максатыбыз. Демек, бул теңдемени иштей турчу болсок, 0,25 x бөлүнгөн 300 плюс x барабар 10%ды 100%га бөлгөндө 0,1 болот. Бул теңдемени 0,125 x барабар 300ды 0,1ге көйтүп мындай жазсак болот. 0,1 көйтүлгөн 300 плюс x деп жазабыз. Анда бул эмне болот? 0,125 x барабар 0,1ди 300ге көйтсөк 30 болот, плюс 0,1 x. X-тарды бир тарапка чогулта турчу болсок, анда 0,25тен 0,1 кемтилет дагы 0,115 x барабар 30га болуп калат. Демек, x болсо 30ду 0,115ке бөлсөк 200ге барабар. Бул биздин жообубуз. 200 грамм эмне кошуш керек? Натрий хлоридинин 25%дык эритмесин кошуш керек экенбиз. Бул жоопту текшерип көрөлү. Ошондо биз 200 граммдын 25%ы канча болот? 50 грамм натрий хлор болот. Жалпы масса канча болду? 200, 300. 300 башында бар болчу, кийин биз 200 грамм коштук. Ошондо жалпы 500 грамм болду. Демек, 50 грамм бөлүнгөн 500 грамм. Бул деген 0,1 деген түшүндүрөт. Муну пайызга айландырып койсок, 100%га көйтүп коебуз. 0,1 деген бул 10% дегенди түшүндүрөт. Демек, биздин жообубуз туура экен. Бул В варианты. Биякта тестте ушуну белгилейбиз.